Мамед Батырбашев атындагы Чалдор мектеп-гимназиясы. 1 класс. Мугалиме Мурзахматова Дилбар Абазова. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Азаматсыңар. Мына бүгүн жаңы күнгө кадам таштап жатабыз. Жаркын, жагымдуу күнүңөр менен. Алипи сабагынан Акбар Рыскулов агайыбыздын калемине таандык ат сыйлаган жөө баспайт деген ыры менен таанышабыз. Сабактын максаты текст менен таанышып, көркөм окууга машыгабыз. Ой жүгүртүп, өз оюбузду эркин айта алабыз. Улуу мурастарды үйрөнөбүз. Автор жөнүндө кыскача айтып кетсем, Кыргыз Республикасынын эл акыны Акбар Рыскулов 1953-жылы 4-апрелде Кемин районундагы Чымкоргон айылында туулган. Ал Көгүчкөндөр бийик учат, Мезгил жебеси жана көптөгөн китептердин автору. Балдар, мен силерге табышмак айтам. Минсең канат, чапсаң шамал, аны сыйлабаган кишилер жаман. Кана ойлонуп жооп беребиз. Азаматсыңар, туура таптыңар. Ат адамдын канаты деп бекеринен айтпаса керек. Тээ илгертиден бери эле ата-бабаларыбыз атты аздектеп багып, тукум алып, күнүмдүк жашоо тиричилигине колдонуп келишкен. Ошондой эле атты токуп минип, унаа катары пайдаланган. Атты таптап, ат чабышка кошкон, ат менен түрдүү оюндар да ойнолгон. Ошондой эле ата-бабалардан бери ат жасалгалары да өзүнөн кийинки муунга берилип келет. Ат жабдыктары улуу мурас катары эсептелет. Балдар, ат жабдыктарын билесиңерби? Билсеңер, атап бергилечи. Тезdik, көрпөчө. Тизгин, суулук, жүгөн. Басмайыл. Биринчиси үзөңгү, экинчиси ат жабдыгы, үчүнчүсү темирден жасалат, төртүнчүсү атка чыкканы жардамга берет, бешинчиси илгерки кыргыз жигиттерине керек буюм. Азаматсыңар, балдар. Анда эмесе, балдар, ат сыйлаган жөө баспайт деген ырды силерге көркөм окуп берем. Кулак салып турабыз. Тердик, желдик, көрпөчө, тизгин, суулук, жүгөн дейт. Ак каңкы басмайыл, ат жабдыгы түгөнбөйт. Ашкан күлүк, ат мына, арпа берип баккыла, жал куйругун түргөн соң, жибек жабуу жапкыла, көмөлдүрүк каткыла, куюш канды таккыла, үзөңгүнү чиретеп, күндү көздөй чапкыла. Балдар, силердин көңүлүңөрдү төмөнкү учкул сөзгө бурамын. Аттын ачуусу кулагынан билинет. Адеби жок жигит жүгөнү жок атка окшош. Алыс жол атты сынайт, оор жол эрди сынайт. Анда эмесе үйгө тапшырма, балдар. Ат жабдыктарын атап, басмайыл деген сөздөн сөз курагыла.